Мыйзам долбоорун кабыл алган легендарлуу парламенттин өкүлдөрү 30 жыл баштагы алгылыктуу тарыхый күндү эскерди. СССРдин курамынан чыгуу, өз алдынча жаңы мамлекет куруу чакырыктары дембедем айтылып, өзгөчө тилчилер, жазуучулар, интеллигенциянын өкүлдөрү Абсамат Масалиев, Медеткан Шеримкулов, Апаз Жумагулов жана башка баш болгон өлкө жетекчилерин демитип, саясий маселелер менен кошо кыргыз тилине мамлекеттик тил статусун берүү жөнүндө маселе көтөрүлгөнүн белгиледи. Кыргыз улуту үчүн кыйырга тете датанын кыйынчылыгы салмактуу болгонун да айтты. 1989 жылы кыргыз тилин жөнүндөгү мыйзамды кабыл алганда абдан бир романтик экенбиз. Ойлогонбуз 1997-98 жылдарга чейин бүт жазуу, канцеляриядагы, министерство, ведомстводагы токтомдор, жазуулар, өткөрүлүп жаткан жыйындардын бардыгын тең кыргыз тилине өткөрүүгө жетишебиз. Медеткан Шеримкуловдун айтымында ошол учурда тилдин статусун 1990 жылдан 2000 жылга чейин көтөрүү багытына 500 миллион рубль бөлүнгөн. Бирок ал учурда тил саясаты жана башка саясий багыттарда оор кырдаал өткөнү, андыктан болжогон максат ишке ашпай калган. Ал эми жыйында чейрек кылымдан ашкан убакыттагы тил статусунун бүгүнкү жана келечектеги даражасы кандай болуу керектиги тууралуу ой бөлүшүлдү. Мамлекеттик тил мыйзамынын жазууга катышкан адамдар ошол кездеги өкмөттүк деңгээлде кандай каралып, ошол кездеги кыйын учурда, башкача айтканда, жалаң КПССтин тушунда мамлекеттик тил мыйзам кандай оор жагдайларда кабыл алынгандыгы жөнүндөгү тарыхка кичине бир сары эсеп салып, жыйынтыгын чыгарып алуу негизинде уюштурулуп атат. Адистер учурда тилге туура мамиле жасоодо массалык маалымат каражаттарындагы кайдыгерлик, аны колдонуу чөйрөсүндө стандартка салынган атайын иштемелер болгондугуна карабай, орчундуу кемчиликтер бар экендигин кошумчалады. Мамлекеттик тилде иш жүргүзгөн интеллигенция өкүлдөрүнөн тартып, мекеме уюмдарда сабатсыздыкка жакындаган көрүнүш орун алып келет дешүүдө. Законду чыгарып койгондон кийин ал өзү эле столдун үстүндө жатып иштей бербейт. Аны адамдар иштетиш керек. Бирок ошол иштетүү жагына келгенде бардык жер аксап жатат. Мына өзүңөр билесиңер, мекемелерди коелу, мына жогорку кеңештин өкмөткө жазган катында эле канча ката болуп атат. Бул көрүнүп калган. Ал эми көрүнбөй калганы канча экен? Аны Кудай билет да. Анткени менен тилди өнүктүрүүгө бүгүнкү күндө толук шарт бар. Анын базасы түптөлүп нукка түшүп калган дейт интеллигенциянын өкүлдөрү. Мыйзамдарга жазып коюу менен шектелип, мына биздин мыйзамда жазылып турат деген өзүбүздү өзүбүз жооткоруу бул туура эмес. Мен ойлор элем, эгерде чындап ошого кирише турган болсо 5 жылдан ашык убакыттын кереги деле жок. Себеби базасы түзүлгөн. Бизде эң жакшы база бар. Эң жакшы базабыз бул эмне? Кыргыз тили азыр бардык жогорку окуу жайларында, орто окуу жайларында, баштапкы мектептерде кыргыз тили бардык жерде кирип жүрөт. Маселелерди чечүү багытын көздөп мамлекет тарабынан маанилүү программалар иштелип чыккан. Анда өлкөнүн мамлекеттүүлүгүн тастыктаган тилдин учурдагы өнүгүү этабындагы тоскоолдуктар жана кантип чечүү багыттары каралган. Ага карабай чечилбеген маселелердин саны көп. Айтынук Султанова, Тилек Асхатбеков, 5 канал.